Сиз ушу теле академияны биринчи түзгөн адамсыз да. 2006 жылы мен көркөм жетекчи болуп турган мезгилде ачтыңыздар. Бул ой эмнеден жаралды? Мурат, мен өзüm 3 жыл негр болуп жүрдүм да. Негр деп Раматуллах Бөкөнбай Боркевич айтчу. Эч кандай укугу жок. Мисалы үчүн мен 4 балам бар, жатаканада жашайм, өзüm звездамын, мындай айтканда. Жок, чын эле болгон ал, туура. Звездамын, бирок укугум жок телевидение. Мен штаттан тышкаркы, өзüm студентмин. Şu televizyoneye giriş için propus gerek. Mağa redaktör propus alып бергендigi үчүн мен bir ayda çıksa çıkat, çıkmasa çok 60 tom гонорарым берчимин ошо. Канча балдар арак ташып жүрүп, намысы кордоп чыгып кетишти. Мурат, ачыгын айтыш керек. Канча кыздар бузулуп кетти. Штаттник кезинде. Кээ бир бузуку редакторлордун айынан. Ушунун баарын биз көрдүк да. Ооба, чогуу. Мен bir кезде айтчумун, эгер качандыр bir кезде мен КТРде bir чечүүчү маселе болуп калса, менин колумда болсо, мен ушу биринчи кезекте штатник болуп келген, штаттан тышкары болуп келген чыгармачылык балдардын өсүшүнө шарт түзөм дедим. Bir жерде ушул сөзүм оозуман чыккан. Сала бергенби билбейм, кийин анан ушу Кыяз Молдокасымов келгенде мен ушуну сунуш кылдым. Кыяз эге, ар бир редактор өзүнүн артында кадр даярдаш керек. Бул штаттан тышкары корпус. Аны тарбиялаганы бар, тарбиялабаганы бар, кээ бири колдонгону бар. Жөн эле алдаганы бар. Эфирге сапаты жогунду сени чыгарам деп чыгарып ийгендери толтура. Ошону бир борборлоштуруп даярдабайлыбы деп. Бизде окуу борбору бар. Десем, Кыяз аке идеяны түшүндү. Эмне керек деди. Эчтекенин кереги жок. Болгону эфир бересиз. Көрсө биз ошондо реалити шоу кылып турбуз, жанры боюнча. Ооба. И сеткага коесуз, адамдарды кызыктырыш үчүн. И мени легалдаштырасыз ушул долбоорумду. Болду. Атакан премьер-министр болчу. Мадымаров. И жөнөкөйлүктү карап, чай ичип отуруп, атакан ушуга жаран бербейсиңби деди. Болду. Эмне жаран керек деди. Өзүң бирекке келип бер дедим. Премьер-министр. Жок, госсекретарь, мамлекеттик катчы. Өзүң келип бер бирекке эмесине деди. Келип берди. Министр Марат Кайыповду чыгардым, келип бербейт деп. Балдарды коридорда 6 ай тарбияладык. 6-7 ай. Анан кийинки этапта 500дөн ашык бала келди, ошонун 30ун гана тандап алдык. Телевидениеге эч кандай тиешеси жок балдар. Көчөдөн келген балдар, Мурат. Мага окшоп көчөдөн келген. Болгону мен интуитивдик тандадым да, өзүмө мынтип карап турдум. Могу иштеп кетет, иштеп кетпейт, могунда бир нерсе бар, бир нерсе жок. Эмне бар десе мен да жооп бере албайм, эмнеси бар экенин. Мен психолог эмесмин. Анан 6 ай şu жетелеп жүрүп көрсөттүк. Мынау киши КТРде иштейт. Алдыман чыкканда коридордун четинде тур. Сыйлап кой. Мынау камераны мынтип көтөрөсүң. Мындайча айтканда, штатный корпусту кандай тарбияласак, ошонун баардыгын теориялык жана практикалык көрсөттүк. Студияны өз убагында бөлүп беришет. Буларга дипломдук жумуш катары толук кандуу 20 долбоор чыгардык. 30 бала. Эфирге 20 долбоор чыкты. 20 ар кандай? Ар кандай. Ошо ар бир долбоор коллегиалдык түрдө сынактан өтүп, жакшы долбоорлор чыкты. Кийин Кыяз аке мен кирип айттым, мен ушуну бир редакция кылып койсок кандай, Кыяз аке? Десем, бюджеттен акча жок деди. Бирок сиз таба аласыз деди. Десем, Раушан Жээнбеков Малайзияда эме болчу, ал эми өзү ишкер жигит. Элчи болчу, бир келген экен, Раушанды чыгарып сүйлөшкөн экен. Раушан 1 жылдык бюджетин төлөп берди. Ошо азамат жигит. Жана 25 бала 1 жыл редакция болуп иштеди. Жана ошонун ичинде эрге кадимки редакция болуп иштеди. Редакция бул чыгармачылык чөйрө. Чыгармачылык чөйрөдө интрига бар, аерде көрө албастык болот, аерде атаандаштык болот. Анан чыныгы ыргалып, иргелип, термелип, терилип отуруп 15 бала долбоору менен чыгып кетти. 1 жылдын ичинде. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат ошол адамдар. Азырга чейин эми. Ооба, асты продюсер болуп отургандар бар. Кээбилер азыр унутуп деле калды болуш керек. Мен тамашалайм. Сен Сиз менен ошо сусуроону берип атканымда, сиз менен мындай учурашып, сиз менен дагы эле алек алышып, ден соң сурап турушабы деген мааниде сурап атам да. Мандайлары да бар. Кээбилер Муктек жөнүндө сүйлөп бербейсиң десе, ким эле ал дегендери да бар экен. Анан мен күлөп, менде кечирип кой, о, маңкан куюлуп келгенде пленкаларың бар депчи. Артык адамдар бар. Негизи мен кылдым дебейм да. Ошо балдарды КТР кылды. Мыктыбекти кандай кылса,
ктр политехтен таап келип эфирге чыгарып тагдырын өзгөртүп Муктубек Арыстанбек кылып койгон болсо, ошол балдарды да ктр ошондой кылды. Дайым биз менен болуңуз.